Assalamu алейкум туғандар. Бүгін 1 июль. Бәке, поледамыз. Талтақ бұл Бишкектен ылдый жақта. Нижний Чуй 20-й хутор ушу жаққа жақын. Анамнаке поледамыз. Азыр бұл ежевика блэк жемді. Бишкера қыдырып, қарағып метіп жүрем. Дайда туғандар бағыл. Нал ежевика. Бұл осы ремонтатный сорт. Бәке, ешқандай мемесі жоқ. Тікенегі жоқ. Анамнан қарағыла. Бұл пришивка қылынған емес, арасында қалып қалғандар бар да ошындай. Ештеңе болған емес. Бұл қарағыла сотой эле өтіп кетіп жатат. Мен мынау гүлдөп метейин деп атат да, чыгып келіп жатат. Анан пришивка қылған неменин айырмасын қарағыла. Мына эле көрүнсө керек эми. Пришивка қылынған мыналар. Мисалы мыналар кылынбай калыптыр, пришивка. Пришивка қылған емес, ушундай келип туруп учунан эле түйүп атат да. Учунан эле. Эми азыр пришивка кылынбаган эмени берсер андай. Мындан карагыла. Бул пришивка кылынган. Кылынгандагы мына ар бир уже эмелеринен гүлдөп калган да. Пришивка кылынган. Эми анан бул болсо где-то бир 50 сантиметр бул көтөрүлүп калганда мен кылган элем да. Bir videomdagы бар, bir ай мурда кылынса керек. Анан эми арасына мынага окшош, мына жерди карагыла. Бул где-то бир мынау кичинекей эле кезинде пришивка кылынып калыптыр дейм. 30-20 сантиметр элечи. Анан мөмөгө дагы эрте кирип атат, башкаларга салыштырмалуучу. Анан мынау карагыла, мөмөлөр дагы жакшы да, здоровый. Бұл пришивка кылганда мына болот экен да. Мисалы мына основной побег да, мына негизги магистраль да коеюн. Анан ушунун башын эме кылганыбызда сындырып пришивка деген эми баягы ким түшүнбөгөн мындай сындырып коебуз да. Боюна кетпештиги үчүнчү. Сындырып койгондон кийин буга дагы бул тебет экен да, бул өсүш керек экен дальшечи. Ошондо бул мына капталдагы канча мөмөлөр чыгып турган болсо, ошолор кетет экен дагы. Ошолордон уже мөмө берип баштайт экен да. Анан тур кызым. Анан мыналарды карагыла. Бул капталынан берген дагы уже мына түшүмдү мына бирөөсүнөн эле ушул неме да. Мындай эле кылып туруп пришивка кылынган дагы. Эми ушунун эле жанында мына пришивка кылынбай калыптыр. Бул менин өзү боюм 1.80. Почти 1-2 метр болуп турат да, 1.91 деке. Ошо бул атаки 3 метрге чейин негизи жакшы өскөндөр 3 метрге чейин өсөт экен. Мен өзүм лично көрүп, Рашидден эле көрүп келдим. Ушундай эч кандай бир тикенеги жок. Анан эми бунун негизгиси эле азыр как раз конокторубуз бар. Ошо мен азыр көрүп келатабыз. Аны айтып атам да, бул жерде негизги бул неменин ежевиканын плюс жагы эмнеде деп сурай берип атпайбы? Мен айтып атам. Бул жерде негизги плюс сиздерге дагы маалымат болсун. Бунун чоң объемго, мисалы гектарлап объемго тигем дегендер болсо, ушул сортту коркпой тиге бериңиздер. Нижний Чуй бул мындай экен да, ылдый зона. Чоң объемго мисалы мына эме кылам десеңиздер, жеңил экен да, мына ачык элечи. Анан мындай массаларды көргүлө мына. Мына бир эле куст. Мына жерде мисалы бир эле куст. Мына бир эле куст мына пришивка кылынган. Бираз ошо 50 сантиметр кезинде кылынган, мына келаткан. Буну сындырып койгонбуз, анан мына капталына берип кетти. Анан мына караңыздар. Бул кеч күзгө чейин, кар түшкөнгө чейин бере берет. Неге дегенде, мына караңыздар, булар уже берип бүттүбү? Мында уже жап-жашыл болуп, түбүнөн чыгып келгендер да, бул үчүн жаңы чыгып келет. Эми азынан мында мен да пришивка кылып коеюн. Пришивка деген эми ушул эле да мындай. Бул эми мына октябрларга, декабрларга чейин түшүм бере турган сорт да булчу. Мына булар болсо буйрса кеч күз аябай сонун болуп, мына кудум ушундай, бирок күздө, кеч күздө мөмөлөр уже сентябрдан нары чоң болот. Анан мына анча жерлерде мына күйүп кеткендер бар. Эрте эле күндүн нурунун себебинен эрте эле мына кичинерак болуп эле пышып алгандар бар да. Азыр эми пышып баштады. Азыр уже терилип кеттир. Эми арасынан мындай издеп неме кылып атабыз. Мына тугандар.
Мөмөнүн калибри мына эч бир мемеси жок эле ушул. Мына менин өзүм бармактарым узун негизи. Анча малинадан 2 эсе келет жөнүнө. Даамы жакшы, аябай жакшы. Мына мындай турат. Мына өзү ушундай болот көбүчү. Күздө полный эле ушундай болот. Мына кызым. Мына колунан карагыла. Чоң аябай. Мына. Ушундай да. Багандай бири берип бүткөн, бири эми берет. Бири даже бергенге даярдан элек. Ошондой. Октябрларда дагы уже гүлдөп аткандары болот. Былтыр эми октябрларда деле тартып видео кылган нерселерим бар. Мындай да эми. Анан бунун өзгөчөлүктөрү баягы кээ бирөө мага көп эле алат. Меники мына Black Jam мындай, мен ушу Black Jam'ди алдым эле депчи. Black Jam только туугандар ак гүл менен гүлдөйт. Анан көп эле мага розы деле болуп кеткен деле таштап атат. Анан бунун бою көрдүңүздөр, эми көп деле узун болбойт. Узун болбойт мына. Кичинекей эле болуп алып туруп, мына түйүп алгандар бар, мына көрдүңүздөрбү? Анан мына пышелек мезгили. Пышелегинде ушул кызыл, розовый ушундай бир меме болот цветте. Бул пышелек мезгили азыр. Эч мемеси жок мына. Пышелек капкат. Түшүндүңүздөр, туугандар. Анан буну кеч күздө оруп коебуз, малинадай эле кылыпчы. Жер менен бирдей кылып оробуз дагы. Болду. Анан менде өзүм ошол тамырынан дагы көчөт кылып сатып атам. Тамырынан көчөт кылсаңыздар болот. Анан мына черенок бар го. Черенок жыгачтарын көмүп койсоңуздар, будан дагы көчөт чыгат туугандар. Дагы кийинки нерсе, бул малина катары эле түбүнөн дагы чыгып келет. Буну мисалы биз азыр кеч күздө мыналарды көчөт кылып сатабыз. Ушулардычы почти эчтеке калбай калат. Мына эми калса мынанча тамыры бирдекелер калат. Кайра эле келерки жылы бизге ушул уже көчөт болуп келет да. Мына уже 3-чү жыл туугандар. Мына быйыл күздө ровно 3 жыл болот. Биз уже мына быйыл күздө полный полноценный мынаны жок кылганга, мына экенде түбүнөн көчөт кылып сатканга уже даярбыз да. Себеби буга чейин биз ошол тамырына тийбей эле үстүн эле жок кылып аттык. Уже 3-чү жыл келип калды. Уже буну жок кылышыбыз керек. Ато бул баягы дөңгөчтөй болуп, түбүнөн мисалы үстөн кыркканбыз, бул түбүнөн чыккан да. Түбүнөн чыккан. Анан барып баягы жер уже мындай өзүнчө бир дөңгөч болуп калат. Ошол нерсенин себебинен биз баягы буну полный казып бизге көчөт кылып сатканыбыз ыңгайлуу да. Ошо туугандар. Бунун эми баягы транспортабельности аябай жакшы, мөмөнүнчү. Даамы сонун. Баягы эми ар ким ар кандай эми Лахнести мактап метип атпайсыздарбы? Лахнести мен деле жакшы дейм, жаман дебейм. Лахнестин бирок бир минусу туугандар. Аны кышында жабышыңыз керек. Анан экинчи жылкы баягы мемесин сакташыңыз керек да, сөңгөгүнчү. Экинчи жылындагы мемесинде берет далчы. А буну сиз быйыл жок кылдыңыз, келерки жыл кайра эле ушунча чыгып, мына былтыр эчтеке жок эле да, мына күздөчү. Күздө эчтеке жок эле. Биз мына чоңойтуп, мына уже түшүм алып атабыз. Бир жылда ушундай. Мына. Чоңдугу. Эми бул чоң эле буюрса. Формасы да аябай жакшы. Чоң альбом тигем дегендерге бисмилла ушул сортту сунуштайм. Анан ремонтантный сорт булчу. Кеч күзгө чейин түшүм бере берет. Primark Freedom деген сорт бар. Black Magic деген сорт бар. Алардын өзүнчө бир эми плюс минустары бар. Primark Freedom мисалы бунчалык түшүм бербейт. Ачык эле. Бул түшүмү көп. Ал бирок мөмөсү бунун качествосуна караганда жакшыраак. Primark Freedom'дыкычы. Бирок бунчалык масса бербейт. Black Magic деген ал будан дагы түшүмдү көп берет. Бирок анын бир минусу тикенектүү да. Ал аябай тикенектүү. Роза гүлдөр мындай эле калат. Аябай тикенектүү. Black Magic дегендерди кимде мисалы меме болсо, забордун түбүнө бир катары мындай алыс кылып туруп тигип койсоңуздар, 2 жылда эле уже алар көбөйүп, бирок меме даамы аябай жакшы. Black Magic деген сорттукучу.
Ошого окшогон бир сортторду тигип алыңыздар туугандар. Буларды бир тигесиздер. Болду иншалла. Бул баягындай клубника эмес, башка нерсе эмес да, мындай жыл сайын тиге турганчы. Ошо. Анан чоң объемго мындай караш жеңил эми, ачык эле мына. Бунун болгону ошол ортосунан кире турганчалык. Бунун азыр ортолугу 2-10 тигилген. Мынакей биз жүрөбүз. Бир жуманын тегерегинде буюрса баягы шпалерлерди кадап туруп, биз бунун көрдүңүздөр, негизи шпалер кереги жок буларгачы. Биз болгону мына нерселер мындай болуп, биз трактор менен өтүшүбүз жеңил болуштугу үчүн эле бир катар тартып коебуз. Зым мененчи. Бир эле катар ортосуна. Ушундай кылып туруп тартып коебуз. Эми анча-мынча чыгып калгандар чыгат, бирок основной мындай болуп турат да. Баягы мына капельный лента. Анан эми жактап койсоңуз. Бизде мына суу ичип атат. Азыр чак түш, уже эртең менен ичкен. Көрдүңүздөр. Капельный лентабыз. Мына анча-мынча бай тешилип калган жерлерин ушинтип эле ремонт кылабыз. Мына эмеси жакшы. Полный жакшы суу ичет. Мемелер жакшы, организмдер да жакшы. Бул өзүнүн организми аябай стойк экен, мындай мемеси жакшы да. Бекем экен да организми. Анча-мынча нерсе ооруга туруктуу экен. Кимде мүмкүнчүлүк болсо эми баягы